өткөн чакырылышта биз кесиптеш болгонбуз да. Но бурчта отурган менден алыс эмес. Анан көптөгөн учурда биз сүйлөшкөнбүз. Мыкты адис, жакшы депутат, мыкты юрист. Мыйзам чыгаруу боюнча адис да. Башкы прокурор болгондо бул саясий жолго бурулуп кетип, президенттин жана башкалардын буйругун аткара турган органга айландырылды. Анан эң өкүнүчтүү, башкы прокурор бул Кыргызстанда мыйзамдуулукту көзөмөлдөй турган орган, бирок муну башкы прокурор козгогон кылмыш иштерди милициянын тергөөчүсү кыскарткан да. Ошондуктан мен ойлоп атам, өзүнүн ордун тапкан эмес. Көптөгөн учурда өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтө албады. Айрыкча саясий кылмыш иштер боюнча, кемпироводчулар боюнча, мажмаров боюнча, башкалар боюнча көптөгөн иштер бар. Журналисттерге кылган аракеттер баары мен ойлоп атам, мыйзамдан аша чапкан болчу. Башкы прокурор ушуну токтотсо болот эле. Ошондуктан прокуратуранын кызматкерлерине шарт түзгөн балким жакшы болгондур. Айлыктары көтөрүлгөн балким жакшы болгондур. Шарт түзгөн баары жакшы. Бирок негизи мамлекетте мыйзамдуулук орнолду деп айта албайм да. Ошондуктан ал адистиги керек болот, барбыр алыска кетпейт, бир жерде жумуш кылат. Балким аналитика кылып же мыйзам чыгаруучу тармакта бир көчөдө калбаш керек менимче. Иштетиш керек. Биз президентке укуктарды бергенбиз. Аткаруу бийликтеринин бардыгын, укук коргоо органдарынын бардыгын өзүңүз тандап, өзүңүз камтып иштедип. Бул биринчиден, экинчиден Курманкул Токтогуловичтин кетиши бүтүүсүз болду десем болот. Себеби дегенде ал өзүнүн ишмердүүлүгүндө жакшы иштеди. Өзүнүн билермандыгы менен, өзүнүн кесипкөйлүгү менен жакшы иштеди. Анан ким келишин билбейт экенмин. Бүгүн айтылып атат. Анан жанагы сунушталып аткан кандидаттын президент өзү тандайт. Себеби дегенде өзү жоопкерчиликтүү бардыгына, ошондуктан өзү сунуштаган кандидатты карайбыз. Бизде эми азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына коррупцияга каршы күрөш канча жыл, акыркы жылдан бери өзүнүн жемишин берип атат деп ойлойм. Мына ушул тарапта дагы Курманбек Токтогулович өзүнүн салымын кошту деп эсептейм. Жакшы иштерди иштеди деп эсептейм. Эми эмнеге отставкага кеткени туурасында мен билбейт экенмин, өзүнүн жеке чечими болсо керек. Эми чынын айтсам, мен маалыматым жок, эмне себептен кеткенин. Эми өзүнүн биз өз эрким менен кеттим, өз каалоом менен деген заявленияны көргөндүктөн биз колдоп бердик. Эми адам кетем деп атса, жок иште деп кыйналбайсың да адамдычы. Ошон үчүн мен деле бул саясий кызмат. Анан эми генералдык прокурор бул өтө маанилүү кызмат Кыргызстан үчүн. Анткени ушул жерде биз жогорку кеңешке канчалаган мыйзамдарды кабыл алып атабыз, ошол мыйзамдардын иш жүзүндө иштешин көзөмөлдөгөн орган да. Анын ичинен кайсы бир мамлекеттик органдар мыйзам бузса дагы аскери прокуратура бар. Бул өтө маанилүү кызмат. Анан жаңы келген адам ким экенин деле билбейбиз. Аттар белгилүү. Аттар чыгып атат интернетте ар кандай, бирок эми убакыт көрсөтөт го. Кимиси болсо дагы эң негизи адамга эмес, мыйзамга баш ийген адам болсо ошол маанилүү деп ойлойм да. Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү үчүн мыйзамды эң башкы мындай туу тутуп иштеген адам керек деп ойлойм. Өзүңүз айтып кеттиңиз, ушундай чоң милдеттерди аркалаш керек деп. Зоуш өз милдетин кандай аткарды? Эми кандайдыр бир жана сөз эркиндикте болгон куугундуктууларды көрүп атабыз. Эми ошол тараптан дагы бекемирээк турса болмок. Эми калган тарабынан жакшы эле иштебеди, менин оюмча. Ал өзгөчө мындай кыргыз тилдүү болуп, анан Кыргызстандын мындай мамлекеттүүлүгүнө басым кылганы албетте ал жакшы болду, бирок сөз эркиндигин дагы жакшыраак коргосо болмок, менин оюмчачы. Токтогулович өзү жакшы иштеди. Өзүнүн туугандарын дагы, өзүнүн ден соолугун да караган жок. Билесиздер да, кайнысын да караган жок. Кайнысы боюнча да вопростор бар эле. Кыргызстан түрө кыдырып, ар бир район, ар бир жергиликтүү бийликке чейин барып иштегендердин бирөөсү Курманкул Токтогулович болгон.
кыргыз тилине аябай басым жасады. Мамлекеттик тилди сыйлады. Мамлекеттик тилди сыйлап, анан ошол мамлекеттик тилди сыйлап эле койбостон ошол башкы прокуратуранын ичиндеги баардык иш кагаздарын ошол мамлекеттик тилге өткөрдү. Ар дайым карапайым элдерди кабыл алган жакшы прокурор болду. Бул киши дагы мамлекетке кызмат кылат деген ойдомун жеке мен.